мен ушу жаратылышты сүйүп, ошо жараткандын жаратылышын, токойлорду коргоп сактоо үчүн ушул көлгө иштеп келдим. Бул жака келип, үйүмдөн келип кетишиме 6-7 саат турат, алыс. Ошого карабастан ушу жаратылышты сактап, ушул жерде иштеп жүрөбүз. 2 күн турам, 2 күн үйгө барам, смена менен. Эки миң 13-кө чейинки жылкы убакыт бердики оор эле болду. Өзүм билемдер көп, браконьерлер көп, кийик ковалаган адамдар, балык кармагандар мындан көп болду. Бул жерде ар жерде лодка менен браконьерлер балыктарды кармап алып барып сатып, өздөрүнүн жашоосун улантып турчу, өз кызыкчылыгын аткарган. Чумасына биз угуп, элдердин ошо балчылардын айтуусуна караганда 1 тоннадан балык чыгып турган экен. Бизге караганда 3 жыл болду, 2016-жылдан бери Кудайга шүгүр тынчтандырдык. Ассаламу алейкум. Кандай, жакшысыңарбы? Эс алып атасыңарбы? Кетип атканда ошо мусоруңарды, мусор турган жерлер бар. Ошого коюп, тазалыкты сактап койсок деп ушул айтарым ошол. Ар бир биз эле эмес, эгерлер эмес, ар бир жаран, кыргыз элинин ар бир жараны ушул жаратылышты сакташ керек. Жаратылыш сакталса деп ушул кесипти тандагам. Өзүм ушул кесипти сүйүп, мен тоонун баласымын деп коем өзүм. Кудайга шүгүр, азыр кесибимден иштеп келатам. Үйдөгү келинчегим, балдарым баардыгын камдап, курсума салып, тамак ашман бери салып берет. Анан келем. Качан келеримди мен айта албайм. Келип, биякты көрүп, 3 күн жүрөм же 5 күн жүрөм, кайра барам. Барганда кучак чайып тозуп алышат. Жакшы.